Құран талқылауға жатпайды. Бұл Құран Аллахтан башқаның ойынан шығарылған емес. Ал Құран мұрынқыларды тастықтоо жана китепти түшүндүрүү үчүн жөнөтүлгөн. Анда шек жок. Ал аламдардын эгесинен келтирилген. 10 сүрө 37 аят. Буга ылайык Құранда шек жок. Ага эч бир шектенбей ушуну туура деп кабыл алышың керек. Такыр ага ой жүгүртүп, бул туурабы же туура эмеспи? Кудайданбы же Кудайдан эмеспи? Деп шектенбе. Ал эмне деп айтса, ошону туура деп кабыл алышың керек. Кийинки аят. Аллах менен анын элчиси кайсыл бир иш тууралуу өкүм чыгарса, момун эркек менен момун аял үчүн тандоонун кажети жок. Ошондуктан ким Аллахка, анын элчисине каршы чыкса, анда ал ачык адашкан болот. 33 сүрө 36 аят. Могул 25 деген цифрада астында түшүндүрмө берип турат. Муну аткаралыбы же жокпу, же башкача кылсак болобу деп талкуулап отурушпасын. Аллах Тааланын буйругу акыркы чечим. Ал талкуулоого жатпайт, аткарылуусу керек. Аллах менен анын элчиси кайсыл иш тууралуу өкүм чыгарган болсо, аны момун эркек менен момун аял үчүн тандоонун кажети жок дейт. Сен тандап бул туурабы же туура эмеспи, муну аткаралыбы же аткарбай эле коелубу деп талкуулап отурушпасын дейт. Аллах Тааланын буйругу акыркы чечим. Ал талкуулоого жатпайт, аткарылуусу керек. Демек, Куранда жазылган көп аялдуулук, педофилия, күңдөр менен жат дегени, мута деп акчасын төлөп сойкулар менен жатып келгенин, кол кесмей, бут кесмей, таш бараң калмай, башка диндегилерди капырлар деп өлтүргүлө десе аларды өлтүрмөйүн, жихад деп согуш менен исламды таратканын туура деп кабыл алышың керек. Аны бул 33 сүрө 36 аятта айтып аткандай, муну аткаралыбы же жокпу, же башкача кылсак болобу деп талкуулап отурушпасын дейт. Аллах Тааланын буйругу акыркы чечим. Ал талкуулоого жатпайт, аткарылуусу керек. Анткени Аллах менен анын элчиси Мухаммед экөө кеңешип туруп эмне чечим чыгарса, ошондой кылып туруп жашашың керек, ошону кабыл алышың керек. Ушунун эле орусчасын карап көргүлөчү. Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения. Если Аллах и его посланник уже приняли решение, а кто ослушается Аллаха и его посланника, тот впал в очевидное заблуждение. Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения. Сенде тандоо жок. Туурабы же туура эмеспи, аткаралыбы же аткарбайлыбы деп отурбашың керек. Сен робот сыяктуу Куранда эмне деп Аллах менен анын элчиси жазып койсо, ошону туура деп кабыл алышың керек. Жогоруда айтылган жиркеничтүү, коркунучтуу нерселердин баарысын туура деп кабыл алып, ошол боюнча жашашың керек. Ислам коркутуу аркылуу таңууланат. Сен жогоруда айтылган нерселерди жагабы сага же жакпайбы талкуулап отурганга акың жок. Кандай десе ошондой кабыл алышың керек. Муну таңуулайт ошол эрежелерин.
экранда көрүп турган 9-сүрө 5-аятта мындай деп жазылат. Ыйгайлар чыккандан кийин мушриктерди кай жерде көрсөңөр да өлтүргүлө. Аларды туткундагыла жана курчоого алгыла. Аларды кармоодо ар бир жолго тургула. Эгер алар тобо кылышса, намазды толук аткарышса, зекет беришсе, анда алардын жолун бош койгула. Чындыгында Аллах кечиримдүү боорукер. 9-сүрө 5-аят. Бул аятка ылайык исламды таңуулагыла дейт. Ар кай жерде туруп кармап аларды өлтүргүлө дейт. Курчоого алгыла дейт. Аларды туткундагыла жана курчоого алгыла. Аларды кармоодо ар бир жолго тургула. Бул аяттын тереңирээк түшүнүш үчүн Ибн Касирдин тафсирине кирип көрөлүчү. 9-сүрө 5-аятына. Мына Ибн Касирдин тафсири, Ибн Касирдин 9-сүрө 5-аяты. Ал жерде мындай дейт. Аллах сказал здесь: захватить их, казнив некоторых и оставив некоторых в плену. Осаждайте их и подстерегайте их в каждой засаде. Аларды ар кай жерге туруп, аңдып кармагыла дейт. Не ждите, пока вы их найдете. Алар өздөрү табылып калар деп күтүп отурбагыла дейт. Скорее ищите и осаждайте их в их районах и фортах. Андан көрөкчө аларды издеп, тапкыла. Собирайте информацию о них на различных дорогах и фервеях. Алар жөнүндө маалыматты ар кай жактан издеп, тапкыла дейт. Мушриктерди, исламга ишенбегендерди. Чтобы то, что было сделано широким, казалось им еще меньшим. Алардын кенен жолун тарткыла дейт. Кысымга алгыла. Таким образом у них не будет выбора, кроме как умереть или принять ислам. Ошентип, булардын айласы кетип, тандоосу калбай калсын. Же исламды кабыл алсын, же өлсүн дейт. Кудай ушундай кылып динди таңуулайбы адамдарга? Мына бу жерде Аллахтын айтканы боюнча аларды бардык жолдон издегиле дейт. Алар жөнүндө маалыматты чогулткула. Анан кенен жолун тартып аларды кысымга алгыла. Ошентип алардын айласы кетип, тандоосу калбай калсын. Же исламды кабыл алсын, же өлсүн дейт. Ушундай диниңди Кудай ушинтип үйрөтөбү? Аллах Кудай болсо ушинтип үйрөтөбү? Адамдарды ушинтип кыйноо менен, өлтүрүү аркылуу динге алып келеби? Ушуну эле уландысын карап көрсөңөр, баягында жазып коюптур. Биз бул жөнүндө да айттык эле өткөн видеолордо. Мухаммедтин айткан сөзү. Бул жерде мынтип жазылат, мына. Мне было приказано сражаться с людьми, пока они не засвидетельствуют, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад является посланником Аллаха. Установите молитву и заплатите закят. Мага дейт, Мухаммед айтып атат, буйрук берилген дейт Аллахтан. Адамдар исламды кабыл алып, Аллахтан башка Кудай жок, Мухаммед болсо анын элчиси деп айтып, анан зекет төлөп, намаз окумайынча, мен алар менен согушканы жиберилгенмин дейт. Согушканга мага буйрук берилген дейт. Мне было приказано.
Аллах Мухаммедке приказ бериптир. Бар, алар исламды кабыл алып, 5 убакыт намаз окуп, зекет төлөмөйүнчө аларды өлтүр деп жибериптир. Анан Мухаммед ошону аткарып атам дейт. Мне было приказано сражаться с людьми. Адамдар менен согушканга мага буйрук берилген дейт. Пока они не засвидетельствуют, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад является посланником Аллаха. Аллахтан башка кудай жок жана Мухаммед анын элчиси деп кабыл алмайынча, анан 5 убакыт намазын окуп, зекетти төлөмөйүнчө алар менен согушканы же өлтүргөнү жиберилген дейт. Мына исламдын чыныгы жаратылышы, чыныгы жүзү. Бул жерде дагы айтып атпайбы үйрөтүп? Алардын айласы кетсин дейт, кысымга алгыла дейт. Өлтүргүлө дейт. Алар ошондой жол менен алардын тандоосу калбай калсын. Же исламды кабыл алсын, же өлсүн дейт. Мына 9-сүрө 5-аятында. Андан кийинки аятын карап көрөлү. Аллахтын дининен башка дин издешеби? Ага асмандардагы жана жердегилердин баары ыктыярдуу да, ыктыярсыз да моюн сунат. Алар ага, Аллахка кайтарылат. 3-сүрө 83-аят. Асмандагылар дагы, жердегилер дагы дейт. Баарысы ыктыярдуу да, ыктыярсыз дагы моюн сунат. Сен каалайсыңбы, каалабайсыңбы, күчкө салып туруп, Аллах менен Мухаммед экөө исламды кабыл алдырат экен. Мына Аллах менен Мухаммедтин дин таратуу ыкмасы. Эми биз салыштыруу иретинде Библия эмне дейт? Ушул ишеним жөнүндө карап көрөлүчү. Ал Библиянын Аян китеби 3-главасы 20-стихте мындай деп жазылат. Мына мен деп чоң тамга менен турат, Иса өз жөнүндө айтып атат. Мына мен эшиктин алдында туруп, эшикти чертип жатам. Ким менин үнүмдү угуп эшигин ачса, мен аныкына кирип аны менен бирге тамак ичем. Ал да мени менен бирге тамак ичет. Муну салыштырмалуу иретинде руханий мааниде айткан. Мен эшигиңдин алдында туруп черткилеп жатам дейт. Эшигиңдин алдында деп бул жүрөгүңдүн эшигинин алдында турат. Мени кабыл ал. Мага орун бер. Менин чындыгыма ишен деп. Ал эми эшикти ачып берүү же ачпай коюу деген адамдын өз эркинде. Орусчасында жакшы окуп көрөлүчү, астында жазылган. Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ними, и он со мной. Эшигиңердин алдында туруп, жүрөгүңөрдүн эшигинин алдында такылдатам дейт. Ким менин үнүмдү угуп ачып берсе, мен аны менен бирге болом дейт. Буду вечерять с ними. Чыныгы Кудай эч качан адамды кыйнап, коркутуп, мажбурлап өзүнө ишендирбейт. Аны кабыл алдырбайт динин. Чыныгы Кудай өз эрки менен Кудайды кабыл алып, өз эрки менен эшигин ачып бергенин каалайт. Ошон үчүн Библияда айтылат, Кудай деген адамды жаратканда өзүнө окшоштуруп жаратты дейт. Өзүнө окшоштуруп дегенде сырткы кебетеси менен эмес. Анткени Кудай деген бул рух. Ошондуктан Кудай адамды өзүнүн руханий сапаттарына окшоштуруп жараткан. Ал руханий сапаттар болуп,
акыл, сезим, эрк кирет. Акыл менен Кудайды таанып билсин деген. Кудайды көзүң менен көрбөсөң дагы акылың менен таанып бил дейт. Сезим менен Кудайды сүйсүн деген. Анткени Кудай бул дүйнөдөгү адамдарды сүйүүсү менен гана тартат. Кудай бул дүйнөнү ушунчалык сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Аны менен ага ишенип калган ар бир адам өлбөсүн, бирок түбөлүк өмүргө ээ болсун деген. Кудай адамды өзүнө сүйүү менен гана тартат. Сүйүү менен гана ишендирет. Үчүнчүсү эрк берген. Кудайдын өзү ушул өз эрки менен жараткан. Өзүнүн эрки бар. Ошондуктан адамга дагы ушундай эркти берген. Эркиндик, өзү каалап, өзү тандасын. Же Кудай менен жашасын, Кудайды тандап, Кудайдын сүйүүсүн көрүп, Кудайдын сүйүүсү менен сүйүү деген улуу осуятын бийик тутуп, ошо менен жашасын. Же кааласа шайтанды ээрчип, шайтан менен жашасын. Адам өзү тандоого ээ. Чыныгы Кудайдын жолу ушул. Тандоо, эрк. Ал эми Аллах менен Мухаммедтики кандай болот атат? Мына дейт. Ошондой жол менен алардын тандоосу калбай калсын. Же исламды кабыл алсын, же өлсүн дейт. Кудай эч качан динди мынтип таңуулабайт. Кудай адамга эрк берген. Мынтип таңуулап, же өлсүн, же исламды кабыл алсын деп, Аллах менен Мухаммед экөө гана ушинтип таңуулайт. Чыныгы Кудай эч качан өзүнө болгон ишенимди мынтип таңуулабайт. Кудай деген тандоо берген.